Assalamu alaikum урматтуу Кыргыз блог каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бүгүн деген бизде 15 октябрь 2024 жыл жана Кыргыз курама командасы менен Түндүк Корея курама командасы 2026 жылы өтө турган дүйнө чемпионатына тандоолуу оюндарындагы өзүнүн кезектеги оюндарын өткөрүп атат. Стадиондун айланасынын бардыгы көчөлөрдүн баардыгы тозулган жана коопсуздукту сактоо үчүн полиция кызматкерлери жүрүшөт. Аябай көп. Hazır деген saat 6 oldu. Oyun negizi saat 8'de başlar. Başka çetten oyunun başlangıçına daha 2 saat var. Бірақ ошондой болсо деле стадиондун айланасында элдер көп аябай. Силерге туугандар видеону аягына чейин көргүлө деп кеңеш берейин силерге. Анткени деген видео болушунча кызыктуу. Ошондуктан биздин каналыбызга катталып кимдейм катылык болгон болсо силерге видеону аягына чейин дагы туугандар айтып бере турган нерсе. Ушул видеонун описаниясында биздин телеграм каналыбызга ссылка бар. Ал каналга силер катталган болсоңор анда дүйнө жүзүндөгү футбол жөнүндө болуп жаткан жаңылыктардын баардыгын биринчилерден болуп билип турасыңар кыргыз тилинде. Ошондуктан азыртан биздин телеграм каналыбызга катталып коюңар. Of the laws of the game. The VAR team supports the decision-making process in the event of a clear and obvious error or serious missed incident in relation to goal. Bugün ayağlar mancını bitmiş. Bugün varımız buna uşul futbol. Kırgızstan'ın çileği menen jana Akapak menen düýnöni düngürötө turçu Akşunkarlardı bugün koldoymuz. Annemizde urmatlı futbol görmanları. Bizim Akşunkarlar atman sonun melekleri var bu. İşteyken sonun top. Oyun talasından çıkan her bir oyuncunu, her bir Akşunkar'ın alбетте oyun.
Substitutions DPR Kuwait. Substitution for Kyrgyz Republic. Player number 10, Gurjigit Alıkulov, replaced by player... Kırgız Respublikası'nın kuramında 10. nomerdagi Gurjigit Alıkulov'un orduna 9. nomerdagi Beknaz Almazbekov maydonga chiqdi. Yellow card for player number 13, Lee Il-sung from DPR Korea. Player number 19, Ermek Kencebayev, replaced by player number 14.